мыйзам боюнча кайсы бир жерде курулуш боло турган болсо сөзсүз алдын ала археологдордун изилдөөсү жүргүзүлүшү керек. Несториан христиандары жашагандыктан Россия империясы үчүн аны изилдөө кызык болгон. Тарыхтын аш малтайын чыгарып, чала була тарых жазуу күч албадыбы? Дүйнө жүзүндө петроглифтери эң көп жер ушул жер болуп саналат. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Кыргызстандын тарыхын изилдеген археологдор жөнүндө сүйлөшөбүз. Буга чейин Кыргызстан тарыхын кимдеген археологдор изилдешкен, качан жана кантип изилдешкен, ошол жөнүндө айтып беремин. Бүгүнкү тема Кыргызстандын археологиялык эстеликтерин изилдөөнүн тарыхы. Археологдордун Кыргызстандын тарыхын изилдөөлөрүн 5 мезгилге бөлүп карасак болот. Башкача айтканда, Кыргызстандын тарыхын буга чейин изилдеп келаткан археологдорду 5 муун өттү деп карасак болот. Биринчи мууну бул 19-кылымдын экинчи жарымы, башкача айтканда 1850-жылдан 1900-жылга чейин. Кыргызстанды изилдеген экинчи муундагы археологдор бул 20-кылымда 1920-жылдан 40-жылга чейинки окумуштуулар болгон. Ал эми 3-чү муундагы археологдор деп 40-50-жылдардагы, башкача айтканда согуштун убагындагы жана согуштан кийинки жылдардагы мезгилди айтсак болот. 4-чү муун деп бул өткөн кылымдын 60-, 70, 80 жылдарындагы археологдорду айтсак болот. Алар Советтер Союзу кулаганга чейинки археологдор. Ал эми 5-чи муун бул биздин замандаштар, эгемендүүлүк жылдардагы археологдор. Эскерте кетсем, мен Кыргызстандын тарыхын баянdoодо ушундай 3 томдук академиялык басылыштын 1-чи томуна таянып, кыскартып, жөнөкөйлөтүп айтып бергенге аракет кыламын. Кыргызстанды изилдеген археологдорду биз 5 муунга карап айта турган болсок, 1-чи мууну бул 19-кылымдын аяктарында, башкача айтканда биз ошол кезде Россия империясынын ичинде, Түркстан генерал-губернаторлугунун ичинде, Жети Суу, Фергана облустары, Сырдария облустарына бөлүнүп жашап турганбыз, болуштуктарга бөлүнүп жашап турганбыз. Мына ошол кезде Россиянын окумуштуулары келип Кыргызстанда изилдөөлөрдү жүргүзө башташкан. Ошондо Кыргызстандын аймагында биринчи жолу археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн окумуштуулар бул Боярков, Герн, Сорокин, Городецкий, Флоринский деген окумуштуулар болгон. Ошол кезде Россиянын императордук археологиялык комиссиясы болгон. Мына ошол комиссиянын жетекчилигинде Бишкектеги Несториан көрүстөндөрү казылган. Аны казыгандар Боярков, Пантусов дегендер болгон. Ошондой эле Өзгөн шаарчасында Веселовский деген 1885-жылы чалгындоо жана казуу иштерин жүргүзгөн. Биздин аймакта 13-14 кылымдарда Несториан христиандары жашагандыктан Россия империясы үчүн аны изилдөө кызык болгон. Ошол алгачкы археологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында Несториан жазуулары табылган биздин аймактан. Мына ошол жазууларды Хвольсон, Коковцев, Слуцкий дегендер чечмелеп чыгышкан. Ошондо ошол мезгил үчүн бул илимий жаңылык болгон. Андан кийин Кыргызстандын аймагына Бартольд келип изилдөө жүргүзгөн. Ал 1893-94 жылдары Чүй, Талас, Ысык көл, Иле аймактарына археологиялык экспедицияларды уюштурган. Ошол эле мезгилде орустарга ушул Орто Азиянын тарыхы кызык болуп, 1895 жылы Түркстандык археологияга кызыккандардын ийрими, башкача айтканда кружогу ачылган. Мына ошол ийримдин ишмердүүлүгү Кыргызстандын археологиясын изилдөөгө да чоң салым кошкон. Андан кийин 1898 жылы Талас суусунун жогорку агымынан Каллаур деген окумуштуу руна жазууларын таап алган. Ал эми Хулудов, Баславский дегендер 1902-1903 жылдары саймалы ташты таап окумуштууларга жаңылык кылып ачышкан. Мына ошол Россия империясынын убагындагы окумуштуулардын Кыргызстандын аймагындагы археологиялык изилдөөлөрүнүн натыйжасында биздин аймактан көп ташка жазылган жазуулар, арабча, Сирия тилинде, уйгурча, согд, байыркы эски түрк жазууларында жазуулар табылып, архитектуралык жана археологиялык эстеликтер дагы жаңылык болуп,
илимпоздор тарабынан изилдене баштаган. Экинчи муун жөнүндө айта турган болсок, 1900-жылдардан кийин өзүңүздөр билгендей тынчы жок ар кандай согуштук окуяларга байланыштуу Кыргызстан аймагында археологиялык изилдөөлөр болбой калган. Совет мезгили орногондон кийин биздин Кыргыз АСР түптөнүп калган кезде гана Кыргызстанда кайрадан археологиялык изилдөөлөр жанданган. 1928-жылы Воеводский анан Грязнов деген окумуштуулар биринчи жолу Кыргызстанда археологиялык эстеликтерди изилдеп башташкан. Алар Чүй ысык көл аймактарындагы көрүстөндөрдү казып, усундарга тиешелүү буюм тайымдарды табышкан. Андан кийин болсо Иванов, Череношкин, Теплоухов деген окумуштуулар ысык көл Чүй өрөөндөрүндө эски көрүстөндөрдү казып, сак усундардын тарыхын изилдешкен. 1937-жылы болсо Зима деген окумуштуубуз бир катар илмий мекемелер менен кызматташып, Кыргызстандын археологиялык эстеликтерин дагы да тереңдетип изилдеген. Биздин тарыхты изилдеген экинчи муундагы археологдордун арасына биз Енисей Кыргыздардын тарыхын изилдеген окумуштууларды дагы кошушубуз керек. 1929-жылы Теплоухов деген археолог Минусин ойдуңун азыркы Хакасиянын аймагын изилдеп, ошол жердеги эстеликтердин 6-кылымдан 14-кылымга чейинки доорго таандык бөлүгүн 4 мезгилге бөлүп, анын бир бөлүгү кыргыздарга тиешелүү деп, кыргыз дөөлөрүн, кургандарын, чаа таштарын изилдеген. Ошондой эле изилдөөлөрдү Киселев, Евтюхова дегендер дагы изилдешкен. Биздин тарыхты изилдеген археологдордун 3-чү муунундагылардын эң атактуусу Бернштам десек болот. Анын изилдөөлөрү согуш жылдарында башталып, андан кийин дагы уланган. Бернштам 1938-40 жылдардагы Жети суу археологиялык экспедициясына жетекчилик кылган. Мына ошондо Кыргызстандын дагы бир катар байыркы эстеликтери ачылган. Ал 38-39 жылдары Эрмитаж музейинин тапшырмасы менен Таластагы Кеңкол көрүстөнүн ачкан. Жыйынтыгында ал хундардын пайда болушу боюнча концепциясын алып чыккан. Бернштам биринчи жолу көчмөндөрдүн маданиятынан калган Далистүү үңкүркөр жана жармакөр, башкача айтканда катакомба подбой үлгүсүндөгү көрүстөн эстеликтерин казып баштаган. 1941-жылы Чүй өрөөнүндө Чоң Чүй каналы курулган. Мына ошондо археологдор ошол каналдын астынан табылган эски буюмдарды чогултуп изилдөө менен алек болушкан. Мына ошого Бернштам жетекчилик кылган. Археологдор ошондо 3000ден ашык буюм тайымдарды чогултушкан. Ошол тарыхый эстеликтердин жардамы менен байыркы доорлорго тиешелүү маданияттардын классификациясын жана хронологиясын түзгөнгө мүмкүнчүлүк болгон. Ошондой эле Кыргыз мамлекеттик көркөм музейинин ичинде тарыхый археологиялык бөлүм ачылган. 1943-жылы СССР Илимдер Академиясынын Кыргыз филиалы ачылып жакшы болгон. Мына ошол азыр Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы болуп өсүп жетилди. СССР Илимдер Академиясынын Кыргыз филиалы дагы Кыргызстан аймагында археологиялык экспедицияларды уюштурганда ага Бернштам жетекчилик кылган. 1944-жылдан 47-жылга чейин Тянь-Шань Алай экспедициясы, 1950-жылдан 62-жылга чейин Памир Фергена экспедициясы болгон. Мына ошондо дагы Бернштам Кыргызстандын тарыхы боюнча абдан көп изилдөөлөрдү жасаган. 50-жылдары Кыргызстандын тарыхын изилдеген археологдор дагы да көбөйүп, дагы да терең изилдөөлөр жүргүзүлө баштаган. Мисалы, байыркы көчмөндөрдүн тарыхын Окладников, Дебец, Кибиров деген окумуштуулар изилдешкен. Ал эми Кузьмина деген окумуштуу металлургиялык өндүрүштү изилдөө боюнча адис болгон. Галочкина болсо Нарындагы арпа өрөөнүндө изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Заднепровский деген археолог Коло доорундагы Чуст маданияты боюнча 30 жыл бою изилдөө жүргүзгөн адис болгон. Сиздер билет болушуңуздар керек, Кыргызстанда Саймалы таш деген жер бар. Ал жерде сүрөттөр чегилген таштар жайнап абдан көп. Аны петроглиф деп коебуз. Дүйнө жүзүндө петроглифтери эң көп жер ушул жер болуп саналат. Мына ошол Саймалы ташты 1952-жылы Бернштам изилдегенден кийин анын артынан Голендухин, Помаскина, Шер деген окумуштуулар дагы изилдешкен. Археологдор таш доорун, коло доорун гана изилдебестен, эрте темир доорундагы
эрте көчмөндөр доорундағы изилдешет. Эрте көчмөндөр болгондо Кыргызстандын аймагында жашаган сактар, усундар, хундар жашаган мезгил. Бернштам өз изилдөөсүндө ушул эрте көчмөндөр доорун мезгилдештирүүгө дагы көңүл бурган. Ал ушул доорду 3 мезгилге бөлүп караган. Биринчи мезгили бул биздин эрага чейинки 6-5 кылымдар, ал сактардын кыйла эрте мезгили деп айтылган. Экинчи мезгили сактардын кыйла кеч мезгили деп аталып, ал биздин эрага чейинки 5-3 кылымдар болгон. Үчүнчү мезгили усундук мезгил деп айтылып, биздин эрага чейинки 3-1 кылымдар деп көргөзгөн. Ушул хронологиялык мезгилдештирүү азыркыга чейин маанисин жогото элек. 50-жылдары археологиялык изилдөөлөрүн жүргүзгөн окумуштуулардын катарында буларды да кошсок болот. Бул Түштүк Кыргызстанды изилдеген Баруздин, андан кийин Талас, Нарын аймактарын изилдеген Кожемьяко деген окумуштуулар болгон. Биз 4-муундагы археологдор деп бөлүп караган окумуштуулардын изилдөөлөрү 20-жылдын 60-70 80 жылдарында туура келет. Бул жылдары Талас өрөөнүнүн тарыхын казып изилдөөгө Абетеков, Баруздин, Бернштам, Кожомбердиев дегендер көңүл бурушкан. Ал эми Чүй өрөөнүн Ысык көл ойдуңун Винник, Макринин деген окумуштуулар изилдешкен. Кыргызстандын түштүк аймагын изилдөө боюнча Горбунова чоң салым кошкон. Эгер билсеңиздер, мыйзам боюнча кайсы бир жерде курулуш боло турган болсо, же кен байлык казыла турган болсо, же ГЭС курула турган болсо, сөзсүз алдын ала археологдордун изилдөөсү жүргүзүлүшү керек. Мына Токтогул ГЭСи курулаардын алдында дагы ошондой изилдөө болгон экен. Мына ошондо Кетмен-төбө археологиялык экспедициясы уюштурулуп, ага биздин Кожомбердиев деген археолог окумуштуубуз жетекчилик кылган. 1958 жылдан 73 жылга чейин изилдеген. Эрте көчмөндөрдүн тарыхы ошол кезде Заднепровский, Брыкина, Литвинский, Мандельштам, Акишев деген окумуштуулардын изилдөөлөрүндө дагы кеңири чагылдырылган экен. Археологдор тарыхты изилдегенде байыркы доор менен гана чектелбестен, андан кийинки кылымдардагы изилдөөгө чоң салымдарды кошуп келишет. Мисалы, феодалдык доор деп да айтылат, орто кылымдар доору деп да айтылат. Башкача айтканда 5-кылымдан 15-кылымга чейинки бир аралыкты дагы изилдөөдө археологдордун орду абдан чоң. Ушул доордогу көчмөндөрдүн тарыхын изилдеген археологдор көчмөндөр үчүн бул доор 2 этапка бөлүнөт экенин белгилешкен. Биринчи этабы бул 4-кылымдан 9-кылымга чейин. Мындайча айтканда, улуу көчүү мезгилинен башталып, түрк кагандыктары кулаганга чейин болгон. Экинчи этабы болсо 10-кылымдан 14-кылымга чейин. Бул жарым көчмөн Селжук Карахандардын мамлекетинин гүлдөшү, андан кийин монголдордун доорун ичине камтыйт. Археологдор айтышат, ушул доордо көчмөндөр көчмөнчүлүктөн отурукташууга акырындап өтө башташкан. Бул доорду терең изилдеген окумуштуулар деп советтик окумуштуулардан кимдерди айта алабыз? Алар Агажанов, Гафуров, Гумилев, Мандельштам, Кумеков, андан башка Кононов, Баскаков, Кляшторный, Малов, Кызласов, Васильев, Батманов, Руденко, Жданко, Федоров, Давудов жана башкалар. Ал эми чет өлкөлүк окумуштуулар дагы бул доор боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн. Алардын атактууларынан айтсак, Клосон, Моравчик, Немет, фон Габен, Еноки, Бейли, Хармат, Прицак, Шефер жана башкалар. Бүткүл дүйнөдөгү окумуштууларга Кыргызстанда табылган археологиялык эстеликтер абдан баалуу болуп көрүнгөн жана абдан кызыктырган. Себеп дегенде, Кыргызстандан табылган эстеликтерден, мисалы Таластан табылган эски түрк жазуусу, түрк эпиграфикасы, Фергана өрөөнүндө Карападагы жазуу, түргөчтөрдүн тыйындары, Согдиялык легендасы менен табылып, ошолорду чечмелөө үчүн Батманов, Смирнов, Щербаков, Клосон, Лившиц дегендер изилдөөлөрдү жүргүзүп аракет кылышкан. Орто кылымдарда көчмөндөрдөн калган таш балбалларды билесиздер, ошону дагы тарыхый булак катары пайдалануу керек деп Шер, Макрынин деген окумуштуулар илимге жаңылык киргизишкен. Кляшторный деген окумуштуу болсо, эски Орхон Енисей жазмаларын тарыхый булак катары пайдаланып,
тарыхый башка жазма булактар менен салыштыруу аркылуу кеңири изилдөөлөрдү жүргүзгөндүгү менен белгилүү болгон. Андан кийин 70-80 жылдарда дагы археологиялык изилдөөлөр аябай өнүккөн. Мисалы Кожемяко деген окумушту чоң шаарлардын калдыктарын изилдеп, орто кылымдардагы урбанизация процесстерин изилдеген. Винник, Макринин деген окумуштуулар болсо Бурана шаарчасын изилдешкен. Натыйжада ошол жерде ачык асман алдындагы музей пайда болгон. Красная речка деген дагы шаардын калдыгы бар. Аны болсо Горячева, Байпаков деген археологдор изилдешкен. Таштагы жазуулар болсо Жумагулов, Настичтин изилдөөлөрүндө кезигет. Орто кылымдардагы соода, маданий, экономикалык байланыштар боюнча Макринин изилдеген. Береналиев деген окумушту сугат курулуштарын, ирригация маселелерин, арык каналдарды изилдеген. Шаар калдыктарын, мисалы Караханилерден калган шаарларды, алардын маданий өнүгүшүн, архитектуралык, монументалдык искусствосун изилдөө боюнча Горячева деген адис болгон. Деги эле искусствонун тарыхы боюнча изилдөөлөр Пугаченкова, Ремпель, Прибыткова, Нусов деген окумуштуулардын эмгектеринде кезигет. Ошол эле 50-60-70 жылдарда Енисейлик кыргыздардан калган аймактарды изилдөө иштери да жүргөн. Ал аймактардын археологиясын изилдөөдө Вайнштейн, Грач, Савинов, Кызласов деген окумуштуулар болгон. Орто кылымдарда кыргыздардан калган эстеликтерди 70-80 жылдары изилдегендер ар кайсы аймактан ар кандай археологдор болушкан. Тывадагы кыргыз эстеликтерин изилдеген Должневский болсо, Минусинде, Хакасияда Савинов, Кызласов болушкан. Алтайда Могильников, Савинов, Алехин изилдесе, Иртыш боюнда Арсланова, Трифонов, Коников изилдешкен. Обь дарыясынын боюнда Беликова, Илюшин, Байкал жээгинде болсо Ковичев деген изилдөөлөр жүргүзүп, кыргыздардын эстеликтерин таап, тарыхка киргизишкен. Енисейлик кыргыздардын тарыхын археологиялык жактан изилдөө боюнча Худиков деген окумушту белгилүү болгон. Ал Хакасиядан тышкары Тыва, Тоолу Алтай, Монголия менен гана чектелбестен, Кытайдагы Чыгыш Түркстандын музейлерине да барып, изилдөөлөрүн кеңири жүргүзгөн. 1982 жылы Скобелев деген окумушту кыргыз маданиятынын эстеликтерин изилдеген. Андан башка Митько, Плотников, Нестерова, Хасаловской, Мороз, Ким, Кратко деген окумуштуулардын эмгектеринде дагы кыргыздардын тарыхы айтылат. Азыркы учурда ар кандай максатта тарыхтын аш малтайын чыгарып, чала була тарых жазуу учалбадыбы? Мына ошондой көрүнүштү көргөндө сиздерди эске алып коюуга чакырам. Илим бул канча жылдап, канча кылымдап калыптанат, ошонун баардыгын окуп чыккан, ошонун баардыгын анализдеп чыккан окумуштуу гана жакшы так маалымат менен тарых жаза алат. Археология багытында дагы буга чейин канчалаган археологдор Кыргызстандын тарыхын жазганга аракет кылышкандыгын, канчалык салымдарды кошкондугун айтып өттүк. Анда эмесе кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.